саламатсыңарбы балдар? 7 класстын информатика сабагын баштайбыз. Биз өткөн сабакта силер менен бирге Python программалоо тилинде бүтүн сандар менен болгон амалдар темасын өткөнбүз. Бүтүн сандарга кандай сандар кирет? Бүтүн сандарга натуралдык сандар, ноль саны жана натуралдык сандарга карама-каршы болгон сандар кирет. Бүтүн сандар менен кандай амалдар аткарылат? Бүтүн сандар менен кошуу, кемитүү, көбөйтүү амалдарын аткарганда дайыма кайра бүтүн сан чыгат. Бүтүн сандар менен бөлүү амалын аткарганда дайыма бүтүн сан чыга бербейт. Бүтүн сандар менен тийиндинин бүтүн бөлүгүн табуу жана тийиндинин калдыгын чыгаруу амалдары дагы аткарылат. Булардын баары силер үчүн түшүнүктүү болду деп ойлойм. Бүгүнкү сабагыбызда силер менен Python программалоо тилинде анык сандар менен жана кокустук сандар деген эмне деген теманы өтөбүз. Бүгүнкү сабагыбызда анык сандар кандай сандар, анык сандар менен аткарылуучу амалдар жана кокустук сандар деген эмне, кокустук сандар менен кантип иштейбиз? Мына ушул суроолорго жооп алабыз. Биз өткөн сабакта сандардын берилиши деген теманы өткөндө анык сандар жөнүндө кенен сөз кылганбыз. Демек, анык сандардын тиби бул float тибиндеги сандар. Бул англис тилинин floating point, бул англис тилинин floating point сөзүнөн алынган. Кыргызча которгондо жылып жүрүүчү, кыймылдагы чекит дегенди түшүндүрөт. Себеби анык сандарды компьютердин эсине сактаганда эки бөлүккө бөлөбүз. Мында биз эки нерсени эске алышыбыз зарыл. Анык сандар менен да арифметикалык амалдар, кошуу, кемитүү, көбөйтүү, бөлүү, даражага көтөрүү амалдары аткарылат. Анык сандар менен аткарылуучу жана жыйынтыгын бүтүн типке алып келүүчү эки функция бар. Биринчиси бул математикалык тегеректөө, round, кашан ичинде x. Экинчиси бул сандын бүтүн бөлүгүн алуу, int x. А дегенде математикалык тегеректөөгө токтололу. Round, кашан ичинде x жазуубуз бул анык санды бүтүнгө чейин тегеректейт. Математика предметинен биз окуп үйрөнгөнбүз, сандарды тегеректөө деген темабыз бар. Мына ошондо эгерде үтүрдөн кийинки сан 5 же 5тен чоң болсо, үтүргө чейинки бүтүн бөлүгүндөгү сан бир санга чоң болуп жазылат. А үтүрдөн кийинки сан 5 санынан кичинекей болсо, анда үтүргө чейин сан өзгөрүүсүз калат. Мисалы, round кашан ичинде 2,4 барабар. 2,4 деген санда бүтүн бөлүгү 2, а үтүрдөн кийинки бөлчөк бөлүгү бул 4. 4 бул 5тен кичинекей сан. Демек, тегеректегенде жыйынтыгында 2 деген сан чыгат. Round кашан ичинде 3,8 барабар. 3 бүтүн бөлүгү 8 бул бөлчөк бөлүгү болот. 8 бул 5 санынан чоң болгондуктан 3 санын тегеректегенде 3 саны 1 санга жогору жазылат. Демек, 4 жыйынтыгы. Экинчи функция бул сандын бүтүн бөлүгүн алуу. Же болбосо int x. Int x бул анык сандын үтүргө чейинки бүтүн бөлүгүн гана чыгарат. Мында үтүрдөн кийинки сан 5 санынан чоң же кичине экендиги эске алынбайт. Кандай сан болбосун, сандын үтүрдөн кийинки бөлчөк бөлүгүн чыгарбайт. Жогорудагы эле мисалды алып карайбыз. Int кашан ичинде 2,4 бул барабар 2. Int кашан ичинде 3,8 барабар 3. Демек, мисал карайбыз. Round кашан ичинде 453,187. Демек, үтүрдөн кийинки сан 5тен чоң. Демек,
тегерек дегенде 454 деген сан чыгат. Раунд кашан ичинде 87,34. Үтүрдөн кийинки сан 5тен кичинекей. Тегерек дегенде 87. Int кашан ичинде 23,953. Бүтүн бөлүгү 23. Int 47,125. Барабар 47. Демек, round функциясы бул сандарды тегеректөө, ал эми int функциясы бул сандын бүтүн бөлүгүн чыгаруу. Python программалоо тилинде кокустук сандар деген түшүнүк бар. Кокустук сандарды биз капилет сандар деп атайбыз. Капилет сандар менен иштөө үчүн Python программалоо тилинде атайын модуль колдонулат. Программалоо тилинде модульдарды кошуу үчүн import функциясы бар. Бул функцияны программанын башына жазып, андан кийин кошулуучу модулдун аты жазылат. Кокустук санды чыгаруу үчүн жалпы жазылышы import random checked rand int. Кашан ичинде a бүтүр b. Random деген бул эмне? Бул кокустук санды чыгаруу модулу. Import бул функция. Random rand int ab деген aдан b'га чейинки кокустук санды чыгаруу дегенди түшүндүрөт. Демек, A'нын ордуна каалагандай санды, Б'нын ордуна каалагандай санды чыгарып иштесек болот экен. Мисалы, 1ден 10го чейинки кокустук сандарды чыгарууну карайлы. Random rand int, print кашан ичинде random checked rand int 1 бүтүр 10. Демек, жыйынтыгында бул программаны ар бир жолу иштетүү менен ар башка сандардын чыкканын көрөбүз. Балким 4. Балким 7, балким 9, балким 3. Демек, 1ден 10го чейинки капилет сандардын чыгат. Python программалоо тилинде бир нече сандар же удаалаштыктар менен аткарылуучу функциялар бар. Бул функциялар кошумча аракеттери жок аткарылат. Таблицага көңүлүңөрдү бурсаңар, жалпы жазылышы max a үтүр b үтүр жана башка бир нече аралык 2 же андан көп сандардын удаалаштыгы берилсе, мына ошолордун ичинен максимум эң чоң элементти табуу жөнөкөй эле аракет менен аткарылат. Max деп туруп кашан ичинде чарчы кашан ичинде 2 үтүр 3 үтүр 6 деп койдук. Бул учурда 6 чыгат. Себеби 2 3 6 3 санынын ортосунан эң чоңу 6. Мына ушул сыяктуу эле 2 же андан көп сандардын минималдык маанилерин чыгарыш үчүн ошол эле маанилерди берип минимум деген сөздөн кыскартылып алынган кызмачы сөздү жазсак, анда 2 чыгат. Удаалаштыктын максималдык элементи max менен чыгат. Бул жерде 2 3 6 дедик, удаалаштыктар берилет. Бул учурда дагы 6. Удаалаштыктын минималдык элементин тапканда min 2 чыгып атат. Анан удаалаштыктын элементтеринин суммасын табыш үчүн 2 6 3 деп койдук, жыйынтыгы 11. Себебинде 2ге 6-ны кошкондо 8, 8ге 3-тү кошсо 11. Акыркы саптагы маалыматты карасак, берилген сегменттеги сандарды иреттөө, өсүү тартибинде иреттөө. Бул sorted кашан ичинде, чарчы кашан ичинде сандардын удаалаштыгын жаздык эле. Мына ушул удаалаштыкты өзү автоматтык түрдө 1 2 3 4 5 деп иреттеп чыгарып берди. Бүгүн Python программалоо тилинде анык сандар менен болгон амалдарга токтолдук жана жөнөкөй функциялардын аткарылышы жөнүндө сөз кылдык. Келгиле, тестке көңүл бурабыз. Python программалоо тилинде маалыматтарды чыгаруу операторун көрсөткүлө. Python программалоо тилинде чыгаруу оператору бул print. Экинчи суроо. Python программалоо тилинде маалыматтарды киргизүү операторун көрсөткүлө. Python программалоо тилинде киргизүү оператору бул input. Python программалоо тилинде анык санды бүтүнгө чейин тегеректөө функциясы кайсы?
Python программалоо тилинде анык санды бүтүнгө чейин тегеректөө функциясы бул round. Python программалоо тилинде анык сандын үтүргө чейинки бүтүн бөлүгүн чыгаруу функциясын көрсөткүлө. Демек, Python программалоо тилинде анык сандын үтүргө чейинки бүтүн бөлүгүн чыгаруу функциясы бул int. Round 721,139. Эмнеге барабар болот? Биринчи 721,129. 721 0,139 722. Демек, бул тегеректөө. Демек, 721,139 тегеректегенде 721 өзү чыгат. Себеби үтүрдөн кийинки сан 3 5тен кичинекей. Int 532,182 сандын бүтүн бөлүгүн алуу. 533 532,182 532 0,182. Кайсы жообу туура болот? Ооба, 532. Бул анык сандын бүтүн бөлүгүн гана чыгарат. Int 8912,7. Демек, сандын бүтүн бөлүгүн чыгаруу. 4 жооптун ичинен кайсынысы туура деп ойлойсуңар? Ооба, 8912 чыгат. Себеби анык сандын бүтүн бөлүгү бул 8912 болуп атат. Биздин акыркы сурообуз round 197,162. Тегеректөө. 197,162 тегеректегенде жыйынтыгы 198. Себеби үтүрдөн кийинки сан 6, 6 саны 5 санынан чоң. Балдар, биз бүгүн сиздер менен Python программалоо тилинде анык сандар менен болгон аткарылуучу амалдар жөнүндө сөз кылдык. Кийинки сабагыбыздан көрүшкөнчө саламатта болгула.